эле жемиш азаят. Эгин таладагыңарда. Ушулардын бардыгы сыноо үчүн. Сыноодо сабыр кылган утат. Ва башшири сабирин. Алла Таала айтып койду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, сабырдууларга кушкабар угузуп кой. Кушкабар берип кой. Сабырдууларга менин тарабымдан кушкабар, кубаныч, сүйүндүрүп кой сабыр кылгандарга. Сыноо беребиз, сабыр кылгандарга сүйүнчүлөп. Ва башшири сабирин. Алладина ида асабатхум мусибатун қалу инна лилла ва инна илайхи раджиун. Алардын башына кайгы жеткенде, кыйынчылык жеткенде, ден соолугуна, мал мүлкүнө, жакындарына зыян жеткенде, алладина ида асабатхум мусиба, не дейткен? Қалу, булар айтышат, инна лилла деп турушат. Биз Аллага таандыкпыз. Ва инна илайхи раджиун, биз ага кайтуучубуз. Кыйынчылык келгенде сабыр кылып ушу сөздү айткандар. Жараткан Алла разы болот, бул сыноодон өттү дейт. Ушунун сабыры кыямат күнү таразага тартылат. Сабырдуулук кыямат күнү таразага тартылат. Канча сооп берилет? Алла Кур'анда айтат: "Иннама юваффас-сабирун ажрахум бигайри хисаб." Сабырдууларга эсеби жок сооп берилет. Эсеби жок дейт Алла. Бир дагы периште, инсан, жин сабырдууларга бериле турган соопты эсептей албайт экен. Бардык махлук биригип эсептей албайт. Алла айтат, эсеби жок деп коет. Эсеп жок. Ал бул жакта турсун, мындан дагы жакшырагы, мындан дагы улуусу инналлаха ма'ас-сабирин. Шек күмөнсүз Алла сабыр кылуучулар менен бирге. Алла Кур'анда айтып атат. Сабыр кылуучулар менен биргемин дейт. Алланын жардамы, колдоосу, коргоосу, жараткан Алла Тааланын кудурети сабыр кылуучулар менен бирге. Ошон үчүн туугандар, Алла Таалам сынайт экен бизди. Жакшылык менен дагы ва наблукум бишарри вал хайри фитнатан, биз силерди сөзсүз жакшылык жамандык менен сынайбыз деп. Өлгөнгө чейин сыноодобуз. Сыноо бүтөт. Адамдын денесинен жан чыкканда ошол учурда бүтөт. Ага чейин сыноо бүтпөйт. Ага чейин биз алданып калбайлы. Сыноодон өттүм, бүттү деп. Жок. Сыноо старт балагаттан башталат, финиш ажалдан. Сыноонун жыйынтыгын чыгаруучу Алла өзү. Вал акибату лил муттакин, вал акибату лит таква. Жыйынтыкты Алла чыгарат. Денеден жан чыкканда ошондо жыйынтык чыгат. Сыноо бүттү да. Эми бул өзүн канча таза кармады, канча өзүн оңдоду, канча өзүн напсы менен күрөштү, арам нерселерден сактанды, Алланын Кур'аны китеби менен нурланды, пайгамбардын сүннөтү менен канчалык нурланды, мөөнөт берилди, бүттү. Сыноо бүттү буга. Алла берген бардык мал мүлк бир тарапта, бардык туган урук бир тарапта, бардык дос кошуна бир тарапта, жалгыз каласың. Сен сынооң бүттү уже. Дос менен сынадык, ата менен сынадык, эне менен сынадык, аял менен сынадык, бала менен сынадык, кошуна менен сынадык. Макул? Сен оору менен сынадык, сага берип сынадык, байлык берип, бийлик берип, мансап берип, ден соолук берип, жаштык берип сынадык. Эми бүттү. Жыйынтыкты чыгарат Алла. Качан чыгат? Денеден жан чыкканда адам баласынын сыноосунун жыйынтыгы чыгат. Чыгаруучу Алла. Ошон үчүн туугандар, Алла Таалам бул сыноо дүйнөсүндө ийгиликтүү өтүш үчүн пайгамбарыбызды жиберген. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям сыноонун
Кантип ийгиликти өтөбүз. Ар бир эркек аялга жол башчы болуп, Алланын тарабынан келген неаматтарды, Алланын тарабынан келген кыйынчылыктарды кандай өтүш керек? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көрсөттү. Неаматтарда кутурбаш керек. Сыноолордо үмүтсүз болбош керек. Көбүнчө адамдар шайтан не кылат? Неаматтар аркылуу кутуртат. Алланы унуттурат. Сыноо аркылуу үмүтсүз кылат. Жашоодон үмүтүн үзө баштайт. Алладан үмүтүн үзө баштайт. Бул шайтандын кылган иши. Пайгамбарыбыз не кылды? Неамат келгенде кутурбай турган жолду көрсөттү. Туура иштете турган жолду үйрөттү. Сыноо келе турган болсо үмүтсүз болбой турган, Алла менен байлана турган, Алладан деп билейли ар бир нерсе. Вама асаба мин мусибатин илля би идинилlah. Алла Кур'анда айтып атат. Кандай гана сыноо, мусибат жетпесин, Алланын буйругу менен келет. Болду. Тиш оорыңызам, баш оорыңызам, ич оорыңызам, кыжалатчылыгыңызам бардыгы Алланын буйругусуз. Бирөөсү да келбейт. Бардыгы Алланын буйругу менен. Ошон үчүн жүрөгүбүздө бекем ыйман болсун, бекем ишеним болсун. Аллага айтайлы, кайрылайлы. Бирөө зыян берем десе, я Алла, сен каалагандан ашык эч ким мага зыян бере албайт. Сен, я Алла, каалаганыңдан ашыгыраак эч ким мага зыян бере албайт. Бардык махлук биригип, саңа тагдырыңда Алла канча зыян жазса, ошончо гана жеткириши мүмкүн, андан ашык жеткире албайт. Буну пайгамбарыбыз өзгөчө жаштарга, Ибн Аббас разияллаху анхума жаш жигит эле ошого таалим берип алып айткан. Вa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka bi shay illa katabahu Allah ma kataba Allahu lak. Бардык адамзат биригип саңа пайда жеткиребиз десе, билип кой, пайда жеткире албайт. Бирок Алла сен тагдырында канча пайда жазган болсо, ошончо гана жеткирет. Ушунун аты якин. Пайда зыян Алладан. Адамзаттын бардыгы биригип сизди бактылуу кыла албайт. Пайда жеткире албайт, сизди жыргата албайт. Канчалык сизге пайда жеткирет, канча Алла жазган болсо, ошончолук пайда жетет. Андан ашык эч ким пайда жеткире албайт. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ جُفَّتِ الصُّحُفُ. Мына калем тагдыры жазып бүткөн, сыялар барды ургаган. Эгерде ошо адамдын бардыгы бириксе сага зыян жеткиребиз деп, сен спокойный бол. Саңа Алла канча жазса, ошончо гана зыян жеткире алышат. Бүткүл адамзат биригип, ошончо гана зыян жеткире алат, андан ашык жеткире албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай таалим берди. Ар бир эркекке, ар бир аялга, ар бирибизге, аталарыбызга, апаларыбызга ушу ишеним менен жараткан Алла субханаху ва тааладан келет жакшылык дагы, жамандык дагы. Ва шар вал хайр екөтен Алла тааладан. Эм карап тур. Ва ма бикум мин ни'матин фа мин Аллах. Силерде кандай гана Алла тааланын неаматы болбосун. Кандай гана ва ма бикум мин ни'ма, кандай жакшылык бар. Чачыңыздын өскөнүнөн тартып, кашыңызга чейин сүйлөп аткан, тилиңизге чейин тиштеп аткан, тишиңизге чейин, уктап аткан уйкуңузга чейин, басып баратканыңыз, тамагыңыздын сиңгенине чейин жакшы угуп алыңыз. Алланын неаматы бул. Ошол Алланын тарабынан келет. Бул жакшылык Алланын тарабынан. Ни'ма, благо Алланын тарабынан келет. Ошон үчүн демек биз билдик, Кур'ан айтып койду, чечим чыгарып койду, туура ишеним берди. Бизди тарбия кылыш үчүн жараткан Алла Таала кайра ар түрдүү жол менен айтты. Силер жок элеңер. Биз силерди бар кылдык.
Алсыз элеңер, күчтүү кылдык. Тура албайт элеңер, силерди тургуздук. Бардык нерселерди Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде ушунча айтып атат. Мынакей, мынанын аты акыйкат. Ошон үчүн туугандар, биз сыноодобуз, унутпайлы. Сыноодон өткөнгө пайгамбарыбыздын жолун кармайлы. Пайгамбарыбыздын жолунун эки сөз менен айтканда, неематтар берилсе шүгүр кылат, сыноо келсе сабыр кылат. Мусулмандын иши шүгүр, сабыр. Бүттү. Үчүнчү иши жок. Ажабан ли амрил муъмин. Момундун ишине таң калса болот. İmanı var kişinin işine, жашоосуна таң калса болот. Иннал амра куллаху хайр. Bununча бардык иши жакшы экен да. İman эле болсо, ар бир иши жакшы. Эгерде буга жакшылык жетсе, шүгүр кылат, жакшы. Жамандык жетсе, сабыр кылат, жакшы. Момун адам экөөнүн бирөсү. Курсак токпу? Алхамдулилlah. Ачпы? Сабыр. Бардығында, экөөнүн биресинде. Кыямат күнү адам баласына Алла канча байлык берсе бул дүйнөдө, ошол байлыгы тартылбайт. Канча сыноо, кыйынчылык берсе, жамандык берсе, алар тартылбайт. Адамдын байлыгы таразада тартылбайт. Адамдын сабыры, шүгүрү тартылат. Ошон үчүн мен канча шүгүр кылсам, ошо таразага тартылат. Канча сабыр кылсам, ошончо таразага тартылат. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу өтүп баратса, бирөө дуа кылып аткан экен: "Я Алла, мага сабырдуулук бер, мага сабырдуулук бер." Пайгамбарыбыз: Алладан сабырдуулук сураба" dedi. Сабырдуулукту сураба dedi. Токтотту, тыйды. Алладан сабырдуулук сураганын мааниси кандай? Башыма бир кыйынчылык сыноо бер, мен ошого сабыр кылайын деген мааниде болуп калат экен да. Allah Teala'dan sen afiyet sora dedi. Afiyet kандай? Afiyet деген, ya Allah sak salamatçılık ver bana. Amandık ver bana. Daima Allah Teala'dan жеңилдик, жакшылыкты сурашыбыз керек. Кыйынчылыкты эч качан сурабашыбыз керек. Бирок эгер кыйынчылык келип калса, ошондо сабырдуулукту сураш керек. Эгерде кандай айтыр? Адам баласынын башына бир мусибат келип калса, жамандык келип калса, анда сураш керек. Allah Teala'm barыбызды шүгүрчүлөрдөн кылсын. Allah Teala'm сыноолорун жеңил кылсын. Эң катуу сыноого Allah Teala'm сынаган булар пайгамбарлар болот. Андан кийин пайгамбарларга жакындар болот. Ошончо Allah Teala'm ар кимге сыноону бере бербейт, көтөргөнгө берет. Жараткан Алладан амандык сурай беребиз. Сыноого биз чыдай албайбыз. Бирок сыноо берсе Алладан айтайлы: "Ya Allah, сыноону сен бердиң, сабырын кошо бер." Сабырын кошо бер. Ошол убактарда амандыкты сурай берип. Өткөндүкү сабакта айттык эле, адам баласы бул дүйнөдөгү жакшы, жаман кылган амалдары өлүм менен токтоп калбайт. Андан кийин да уланып турат. Бир адам, пайгамбарыбыз айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Эң биринчи дүйнөдө кан төгүлгөн Хабил деген адам атабыздын баласынын каны төгүлгөн. Аны өлтүргөн Кабил деген ал дагы адам атабыздын баласы бол. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кыямат күнгө чейин канча адам өлтүрүлсө, ошонун канынын күнөөсү Кабилге жазыла берет" деген. Кимге жазыла берет? Үлүшү бар экен да. Кыямат күнгө чейин канча адам өлтүрүү болсо, ошонун каны күнөөсүнөн Кабилге жазыла берет экен. Ал адам атабыздын баласы качан өлгөн Кудай билет. Бирок дагы деле аркасынан кетип атат да күнөөчү. Түшүнөсүзбү? Аркасынан дагы деле кетип атат. Өлүм менен токтоп калбайт. Эгерде жакшы иш кылып койгон болсок, аркабыздан жакшы сооптор келе берет. Токтобойт өлүм менен. Кудай сактасын, жаман иш баштап кеткен болсоң, аркасынан күнөө сага келе берет. Токтобойт ал өлүм менен. Ошон үчүн туугандар, биз бул дүйнөдө турганыбыз биринчиден маанилүү, экинчиден андан дагы маанилүүсү жакшы иштерди кылып, жаман иштерди ташта. Жакшы иштерди кылып калайлы.
Жакшылыкка себепчи болуп калайлы. Жакшылыктарды каалап, дуабыз менен, ниетибиз менен, каалообуз менен шериктеш болуп калайлы жакшылыктарга. Ар бир колубуздан келбесе дагы жакшылыктарды каалаган ниеттүү бекен болсо Алла Таалам бере берет. Жамандыктарга шерик болбойлу. Жамандыкты баштап жол баштабайлы. Андан коркойлу Кудайдан. Өлгөндөн кийин дагы мени тынч жаткырбайт экен кабырда дейди. Өлгөндөн кийин дагы тынч жаткырбайт кабырда. Бу дүйнөдө ким жамандыктын эшигин ачкан болсо, жамандыкты баштаган болсо, жамандыкка жол салган болсо, жамандыкка арык казган болсо, угуп алсын. Өлгөндөн кийин тынч жата албайт тиякта. Ойлойт, өлдү бүттү депчи, какой там бүттү. Тияктан чыныгы азап, чыныгы кордук ошоктон башталат. Бүтпөйт ал. Адам ойлобосун бүтүп калат деп. Жок. Бул жөн эле биздин көзүбүз акыйкатты көрө албайт да. Акыйкатты көргөндө бирибиздин жаныбызды көрөт элек, бирибиздин акылыбызды көрөт элек. İnsanın hakikati can, insanın bağlılığı akıl. Bu derse bizge gözümüz göre albayt buna, bu hakikatli göre albayt da. Hakikatli jürek düşünet, göz göre albayt. Хорошо? Jürek düşünet. Anı bilimin jürek'e koygan Allah Taala. Çünkü tuğandar, mınake biz jakşı işlerdi kılı öğreyli. Jakşı işlerdi köp kılıp kalaylı. Ötkönki sabakta da aytkanbız, adam ölgöndөн kийин dagы толук несі жақша малы тоқтап қалбай. Улан өріп, кері өріп. Мына ке. Ошылардың бири. Бейіште жақшы амалдар болу өреткен да. Бисмилла. Адам бейішке кіргенде, жақшы амалды қылы өреткен тияқты діле. Зикір қыла деген, дуа қыла деген, Kur'an okuy деген, hadisler de gelir. Жақшы амал төртө bu dünyada da ойлосок, бейиште деле кылып атат го. Ошого сооп бериле берет. Даражасы көтөрүлө берет. Ийгилик сыйлыктар бериле берет. Тиякта деле. Демек жақшы амал bu dünyada кылып эле, тиякта да Алла Таала мүмкүнчүлүк берет экен кылганга, бейишке киргендерге. Мынаке. Ошо аркылуу дейт. وفي هذا دليل على استمرار الأعمال الصالحة في الجنة. Мына ушуда жакшы амалдардын уланып турат экен бейиште, буга далил бар. Экинчиси булда ва анна сахибаха яртaqi биха даражат ва янал биха мақамат. Ушу жакшы амалдарды кылган киши бейиште көтөрүлө берет экен даража. Жана улуу макамдарга жете берет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Sizler eğer Allah'dan beyiş sorasanlar Firdavs beyişin sorağıla dedi. Ankeni Firdavs beyiş bu beyişlerden boru eken. Cana en jogorkusu eken. Bir rivayette gelet Firdavs beyiştin ki üstünde anın patologu Allah'ın arşı eken de. Beyişte 100 daraja var deydi. 100 daraja. İyi mi karap durun? Her bir iki darajanın ortasındaki aralık yer menen asmanday deydi. Asmanda yıldızga bilesiz mi? Biro jetti mi bugün? Ayga jettik деп атат, эми bunu da anıktaş gerek. Ayı je başka nerse. Эми көпчүлүктүн ою ay деп атат, мени ay деп эле турайлы. Ay мынан жерде эле. Yıldızları görüyorsun da. Gün yerden Allah 1.300.000 ese çok. Mınan yerde aldı ele. 1.300.000 ese çok. Toys gündün içine mına yerden 1.300.000 yer otat da. Bu okumuştulardı hem derlesi hakikatini Allah bilir. Yerden günge 15 milyon kilometre uzaklık. Kaç kilometre? 15 milyon kilometre. Buna samolyotlar uçatmıyor mu? 10 kilometrede uçat. Oldu. Men 12'ye çeyin çıksın. Olsa 12 kilometre buna yerden Oşpazar'da Oşunçayla uçatken de mergile. Siz elestetseniz de bunca kayak. Beyiştin daraja, yerden bir iki darajasının ortası. Darajalar tiyaktan karaya veriyor. Buna. Tirmizi şerifte rivayet gelet Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Яжил Құр'ан яуман қияма, фаяқул я Раб, хандихи, фаюлбасу хуллатул карама, сумма яқул я Раб, варда анху, фаюрда анху, фаюқал иқра, варқа, ва яздад бикулли аятин хасана." Қиямат күні Құр'ан келеді екен. Алла Тағала қайырлады екен. Не деп қайырлады екен? Айтады екен: "Я Алла, бұл пендеңе сый киімін кигізіп қойшы" дейді екен. Анан кейін сый киімі кигізіледі екен. Анан кейін айтылады екен: "О Алла, бұны разы қылып қойшы" дейді екен. Ал разы қылынады. Кейін анан айтылады екен: "Оқу, даражаңа көтеріл. Даражаңа көтеріл. Ва яздаду бикулли аятин хасана", әрбір аятқа сауабы көп болып көтеріле береді екен. Сауап бұл дүниеден емес, бұл бейіште айтылып жатады. Оқу деген амалға жана сауабы көбейіп кете береді дейді Тирмизи шарифте. Бұл дүниеде қылған итақ келе алады. Тияқта дағы бейіште оқығанына сауап беріледі екен. Демек, жақсы амал тоқтаған жоқ. Жақсы амал бұл дүниеде де тоқтап айткен, бейіште де тоқтап айткен. ويزداد بكل آية حسنة فهو بلجة هو صريح في ثواب تلك القراءات والتعبدات في عالم الآخرة. آخرة عالمындағы қырааттың сауаптары, ибадаттардың сауаптарына ашық дәлелі. Жана бұлар болса ошол Құр'ан оқығанына, тәсбих айтқандарына пайдаланады екен ошол бейіштіктерші. Демек, идан фал-амалу ла янқати инқитаан куллиян ба'дал маут, өлімден кейін амал толығы менен үзілбейді екен да адамда. Атак пайғамбардың хадисі бар, өткенгі сабақта да айтқанбыз: "Идамата ибн Адам инқата амалу", адам баласы өлгенде анын амалы үзіледі дегенбіз. То есть қандай? Мойнындағы фарыз жауапкершіліктері бар ле, шариаттың милдет қылған жауапкершіліктері бар ле. Зарат алыш керек еле, ғусыл алыш керек еле, 5 уақыт намаз оқыш керек еле. Мынандай милдеттер Рамазан айы келіп қалса, ораза қармап, байлығы жеткен болса, зекетін беріп, ушу милдеттер мойнынан үзіледі. Үзіледі. Берки ибадаттар дағалы келе береткен да. Бұл дегені бал хуна а'мал ала муддил авалим. Ахиретте дағы тұрғандар амалға уш кете береді екен. Әрбір аламда өзіне жараша, қабырда өзіне жараша. Емі қара, егерде адам өлді деп қой, амалы үзілді деп отыр, амалы бүтті деп, анда қабырда сұрағын не үшін анда? Сұрау отады қой. Терілтіп тұрып, беліне чейін жан салып, пайғамбарымыз айтқан, беліне чейін жан салаттағы өлі көч сұрайды. Мұнкар накир келеді дағы. Робын кім деп? Робым Алла деп амал қылып атады бұл. Сөйлеп жауап беріп атады. Динин қайсы? Диним ислам деп жауап беріп атады бұл шы. Молодец. Пайғамбарың келеді. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам деп. Бұл қабырдағы, барзақтағы еш болып атады азыр пока. Өлгенден кейін біздің көзімізден бұл ғайып нәрсе. Ана мына ошоғаннан кейін сыйлық беріліп атады. Үшеуіне жауап бере албай қалса, жаза башталып атады. Даже хадистерде ушуга чейин келет. Любой учурда коюлсун 24 саат ичинде. Бирок ошо баягы сурака алгангачы жан салып аткан учурда ошого ушундай сезилет экен. Күн батып аткандай, асырдан кийин шамга жакын ошондой убактай сезилет экен да. Хоть эрте менен койсоңдор, түндөсү койсоңдор ошондой сезилет экен. Анан эгерде бул адам намаз окуп жүргөн болсочу, көзүн уқалайды екен да, мындай алыпчы. Ал қабырда барып қалған мен иши жоқ. Анан экөө келіп ем сұрайын десе, тоқтай тұрлачы, мен намазым өтіп кетпесін оқып алайын дейді екен да. Анан бұлар екөө айтады екен, мұнкар накир. Бұл жер намаз оқып тұрған жер емес. Депчі. А ол ушундай ойлап қалады екен, асыр қаза болып барада тоқшайды дейді екен да. Ушундай сезіледі екен. Асыр қаза болып барада тоқшайды дегенде сезімде болады екен да. Тоқтай тұрлачы сұрағанға деп мен оқып алайын. Тоқта, сен башқа жақтасың дегенде анан келіп анан, мен башқа дүниеде екенмін деп. Ушуну алымдар жазған. Ушу сөзді ким айта алады? Периштелерге. Тоқтай тұрғыла, мен намазым өтіп кетпесін оқып алайын деп.
Kim bu dünyoda 5 vakit namazды каза кылбай окуп жүрсө? Кээде окуп, кээде окубай, кош көңүлү болуп, ал андай сөздү айта албайт тиякта дейт. Ким айтат? Ким намазы өтүп баратканда өкүнгөн, намазы каза болуп калса жинди болуп кете тургандай, жаны чыгып кете тургандай. Мына ошо намазга ошондой бекем адам, бекем киши, бекем аял ким болсун? Ошо айта экен кабардачы. Кое турган мен намаз окуп алайын депчи. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, биз намазга бекем болойлу. Намаз өз убагында окуганга аракет кылайлы. Эптеп-сеттеп эле моюнубузданчы намаздын милдетин аткарыш үчүн окубаңыз. Кутулуш үчүн окубаңыз. Азыр куптан бар, Йосип пешин багымдатпа. Тез окуп салайынчы, кутулайынчы. Ал үчүн намазды кутула турган нерсе эмес да бул. Намаз өзү куткара турган нерсе болсо, сен кутулайын деп жүрөсүң го сен. Андай эмес да. Ибадат, ар бир ибадатта 3 нерсе болуш керек туугандар. Унутпайлы, эсибизде калсын. Ар бир ибадаттын алдында эстеп коёйлу. Башкаларга айтсак, биздин Кудай кааласа унутпайбыз, башкаларга айтып жүрсөк, өзүбүздүн ибадатыбыз жанданат. Шандуу, жандуу, нурлуу болот ибадатыбыз. Ошондо ибадат сизди биздичи арам нерселерден токтотот. Ошондо ибадат сизди бизди Алланын тагдырына разы кылдырат. Ал кайсы? Ар бир ибадатта 3 нерсе. Биринчиси мухаббат, экинчиси үмүт, үчүнчүсү коркуу. Ибадаттар бардыгы мухаббаттын үстүндө болуш керек. Ороза кармасаңыз дагы кыйналып кармабаңыз. Сиз Алланы жакшы көрүп кармаңыз. Намаз окусаңыз, Алланы жакшы көрүп окуңуз. Куран окусаңыз, Алланы жакшы көрүп окуңуз. Дуа кылсаңыз, Алланы жакшы көрүп дуа кылыңыз. Зикир кылсаңыз, Алланы жакшы көрүп зикир кылыңыз. Умра кыласыз, таваф кыласыз. Кандай гана ибадат кылбаңыз, ошо ибадаттын биринчи фундаменти Алланын мухаббаты. Ибадаттын биринчи фундаменти Алланын мухаббаты. Алланы жакшы көрүп ибадат кылайлы да. Алла бизди жакшы көрүп жаратты го. Же бизди жаман көрүп жаратты го. Чечиши болбойлу. Алла бизди жакшы көрүп жаратты да. Мына өңдү биз бири-бирибизди көрүп атабыз го. Өзүңүздү күзгү менен карасаңыз деле болот, жакшынакай эч ким жокто. Алла Таала бизди кандай кылып чырайлуу кылып жаратты? Жакшы көрүп жаратты. Жакшы көрүп жаратты. Эми Алланы жакшы көрүп ибадат кылып коелу. Бар нерсени Алла Таала берди. Демек мухаббат менен Алла мага ушунча мүмкүнчүлүк берди деп. Биринчи ибадаттын биринчи пайдалуу эмне экен? Мухаббат. Экинчиси үмүт менен. Үмүт менен. Албетте ибадаттардын эң абзели намаз. Демек намазды биз Алланы жакшы көрүп окуйлу. Тахажжуд окусаңыз дагы, нафил окусаңыз, фарыз, сүннет окусаңыз да, любой намазды окуң, Алланы жакшы көрүп окуң. Алланы жакшы көрүп окуң, сүйүп окуң. Сажданы, рүкүдө. Так. Экинчисичи Алла Тааладан үмүт менен. Үмүт менен. Эмне үмүт кылабыз? Бардык жакшылык Алланын колунда. Биядихил хайр. Бардык жакшылык дүйнөнүн, ахиреттин бардык бактылуулугу, бардык жеңиши, бардык ийгилик, бардык жакшылык Алланын колунда. Алла Тааладан жакшылыкты үмүт кылып. Алла Таала бу дүйнөдө мага каниеттүү, берекелүү, бактылуу жашоо берет. Адал рызкы берет. Алла Таала бизге мага хидаят берет. Туура жолго жакшы иштерди кылганга тоофик берет. Күнөөлөрүмдү кечирет. Райымына бөлөйт. Разычылыгын берет. Кабырда мейиштин бакчасы кылат. Ахиретте жүзүмдү жарык кылат. Китептеримди оң жагынан берет. Даражаларымды бийик кылат. Улуу сыйлык менен сыйлайт. Пайгамбар шафаатын насип кылат. Пайгамбардын колунан Кавсар суусун берет. Бейишке киргизет. Өзүн көрсөтөт. Дидар кылып, зиярат кылдыртат дидарын. Түбөлүктөр разычылыгы, Алладан үмүт менен. Пайгамбар ошон үчүн айткан. Ким Рамазан айда ороза кармаса, иман менен жана Алладан үмүт кылып, ихтисап деп коёт. Үмүт менен окуйлу.
Ümitsiz ibadat cansız. Men ne dedim? Ümitsiz ibadat cansız. Ümitsiz ibadat cansız. Al menen bizdin ibadatыбыз ibadat болот эми мындай элечи. Жаны жоктай эле болуп калат да, эптеп септеп бир картина эле болуп калат да, сүрөт эле болуп калат да, акыйкаты болбойт ага. Ошон үчүн мухаббат менен, экинчиси үмүт менен Алла эмне берет экен үмүт? Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Аллаху акбар. Ат-такбиратул ула хайру минад дунья ва ма фиха. Намаздагы биринчи Аллаху акбар деп коебуз го. Рүкүгө барганда Аллаху акбар дейбиз, саждага барганда Аллаху акбар дейбиз. Алардыкы эмес, биринчи Аллаху акбарды айтып атам. Намазга киришкендеги Аллаху акбар. Ушуну ат-такбиратул ула. Биринчи takbir деп коет. Takbiri tahriма деп коет. Биринчи. Ушул биринчи Аллаху акбар деген эле сөзүңүзчү. Дүйнөнүн ичиндеги бардык нерседен жакшыраак дейт да. Ушу биринчи мели нафил намазга Аллаху акбар деңиз. Сүннет намазга Аллаху акбар деңиз. Фарыз намазга Аллаху акбар деңиз. Айырмасы жок. Сиздин биринчи Аллаху акбарыңыз дүйнөнүн ичиндеги бардык байлыгынан жакшыраак. Канча нефт газ бар? Канча алтын бар? Канча жауһар, канча бриллиант бар? Сиздин биринчи Аллаху акбарыңызга жетпейт. Бир Аллаху акбар дегенге жетпейт. Пайгамбарыбыз айтып атат. Хайру минад дунья ва ма фиха. Дүйнөнүн ичиндеги бардык нерседен жакшыраак дейт. Мына үмүт, ушуну үмүт дейт. Мен Аллаху акбарымдан үмүт кылып туруп окуйн. Алла мага дүйнөнүн ичиндеги бардык канча нерсе болсо ошодан жакшыраак нерсе берет мага ужечи. Түшүндү? Субханака Аллахумма. Колубузду байлап атабыз. Буга эмне берет Алла Таала? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Эмне берет Алла Таала? Бисмиллахир рахманир рахим. Эмне берет Алла Таала? Рүкүдө эмне берет? Кыямда эмне берет? Кадада эмне берет? Салаватта эмне берет? Фатиханы окугандан кийин амин деп коебуз. Эмне берет Алла Таала? Ар бир тамгага Кур'ан окулган. Эмне берет Алла Таала? Саждага эмне берет? Үмүт менен. Ушунун үмүтү менен ибадат кыла турган болсок, туган Аллаху акбар. Бул башкача да. Мына ибадат. Таваф кылып атат, ажылга кетип атышат. Каабаны тегеренгендин ар бир кадамына 70.000 сооп берилет. Ар бир шак кадам 70.000 сооп берилет, 70.000 күнөө кечирет, 70.000 даража көтөрүлөт. Базарга барганда Умар ибн Хаттаб разияллаху анху айтат. Күн сайын эле базарда жүрөбүз, барыбыз да. Чоң маркеттерде эле базардын өкүмүндө. Базарга бардык. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хува хайюн ла ямут, биядихил хайр, ва хува ала кулли шайин кадир. Бүттү. 1 миллион сооп жазылат деди. 1 миллион күнөө кечирилет. 1 миллион даража көтөрүлөт дейт. Мынаны үмүтү менен ушуну биз ибадат болчу, пайгамбарыбыз көрсөтүп, бул ибадат. Базардын дуасын окуган ибадат. Хорошо? Ушуну ибадатты Алланы жакшы көрүп аткарайлы, экинчи үмүт менен аткарайлы. Эмне берет ушуга? Түшүндү? Ана биздин ибадатыбыз кандай болот экен? Нурлуу болот, жандуу болот, шандуу болот, күчтүү болот. Бул ибадат башкача ибадат. Бул экинчиси. Үчүнчүсү эң акыркысы коркуу менен. Хауф. Алла Тааладан коркуп намаз окуйлу. Коркуп ибадат кылайлы. Алланын алдында эч ким эч нерсесин өткөзүп койгон эмес да. Кабыл кылбай койбосун деп коркуп турайлы да. Алланы жакшы көрүп дагы, ошол эле кезде үмүт менен, ошол эле кезде коркуу менен ибадат кылып, бул башка. Бир сахаба айтат, сахабалардын бирөөсү. Эгерде мен бир саждамдын кабыл болгонун билсемчи дейт, болду мен таянып, вообще ибадат кылбай эмесмин дейт. Таштап коймокмун дейт. Бирөөнү билсем дейт. Демек бир сажда кабыл болгонун да билбейм да менчи. Ошон үчүн иншалла Алладан коркуу болуп турсун. Жараткан Алла биз Алла Тааланын колубузда. Алладан коркуп ибадат кыл. Ошон үчүн ибадатта канча нерсе болуп калды? Мухаббат, үмүт, коркуу. Унутпай. Ушунун баардыгын Фатиха сүрөсүндө Алла Таалам айтып койгон. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бул мухаббат. Бүткүл ааламды жараткан, ичинде мени да жараткан Аллага рахмат,
Алла Таалага мактоо, хамд сана болсун. Ар-Рахманир Рахим бул үмүт. Малики яумиддин корку. Ушу үчөөнү бүткөндөн кийин Алхамдулиллахи Rabbil Alamin dediniz. Ушу dedi Allah'ın muhabbeti. Ar-Rahmanir Rahim Allah'ın rayımından ümit. Maliki yevmiddin Allah Teala'nın kıyamet gününden korku. Üçö büttü. Emi iyyaka na'budu sana gana ibadat kılam dedi. İbadatты başlardan aldım muhabbet. Andan keyin ümit, andan keyin korku, emi ibadatты başlayıver azamat. Biri. Ama ibadat болады. Ошондо ибадатка Алланын жардамы сөзсүз. Ва iyяка настаин. Эң биринчи сизге жардам бере турганы сизге Аллах хидаят берет. Хидаят Алла Тааланын казынасында эң улуу баалуулук, бардык пайгамбарлар жашап өткөн жол. Бардык бейиштиктер жашап өткөн жол, ошол жолдун аты хидаят турган. Мына ошого Алла Таалам сизге ошо хидаяттын жолун насип кылат. Кошо адашкандардын, Алланын каары жаагандардын жолуна кошпойт. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh rivayet keltirет. Abu Bakr radıyallahu anhudan bir kişi peygamberimizden soragan eken. Ayyun nas hayır. Adamlardınçı en жақшысы kim? Dep peygamberimizden bir kişi soradı. Adamların arasından en жақшысы kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Man tala umruhu ve hasuna amalu. Kimdin ömrü uzun, amalı çıraylı olsa, oşol adamlardan en жақшысы dedi. Man tala umruhu, ömrü uzun, ve hasuna amalu, amalı çıraylı. Amalı çıraylı kanday? Peygamberin sünnetinde amal kılar, Allah'ın razıçılığı için. Buna oşo çıraylı amal. Көп жашаган, жақшы амал кылган. Ошол адамдардын эң жакшысы экен. Fa ayyun nas sharrun. Пайгамбарыбыздан кайра сурады ошол киши. Адамдардын эң жаманы ким dedi. Эң жаманы. Пайгамбарыбыз айтты. Man tala umruhu wa sa'a amalu. Kimdin ömrü uzun bolsa, amalı jaman bolsa dedi. Ana. Көп жашады, 80-ге чыгып калды, 90-га чыгып дагы эле намаз пешенес жок. Дагы деле ушу жалган сүйлөйт, дагы деле ушу дүнүйө менен, дагы деле ушактан колу бошобойт. Дагы деле ушу башкалар менен ушу жаман арам ойдо. Буга азыр ыйлай турган эле учур калган болчу, тобандан башка эчтеке калган эле. Меселе бу дагы эле ушундай. Көп жашаган, амалы жаман. Amal деген адамдын денесинен чыккан кыймыл аракеттерди амал деп айтат. Мен сүйлөп атам, бул амал. Сиз угуп атасыз, бул амал. Мен карап атам, амал. Сиз карап атасыз, амал. Отурабыз, амал. Басабыз, амал. Адамдын денесинен чыккан действиялардын бардыгын амал дейт. Кыймыл аракеттердичи. Мына кол. Ушуну мисалы амал мынакей. Оң кол менен ичесиңби, же сол кол менен ичесиңби? Оң кол менен ичкен жакшы амал, сол кол менен ичкен жаман амал. Эми ушуну бисмилла деп ичесиңби же бисмилланы айтпай ичесиңби? Бисмилланы деп ичсең жакшы амал, бисмилланы айтпасаң жаман амал. Ич бүткөндөн кийин алхамдулилла дейсиңби, дебейсиңби? Десең жакшы амал, дебесең жаман амал. Дебей койгонго деле. Буга дагы мисалы күнөө жазыла берет. Бисмилланы айтпай ичкенге күнөө жазылабы? Жазылат. Бисмилланы айтып ичкенге сооп жазылабы? Жазылат. Ошентип тургандар, бул амал. Путуңуз каяка бастырып атасыз бутту? Каяка, сиз муну ойлондуңузбу? Путуңуз каяка басып атат? Мечитке? Машаалла, машаалла. Мечитке басып келген бутуңуз, мубарак бутуңуз. Бейишке кадам таштаган бутуңуз. Алланын разычылыгына кадам таштаган бутуңуз. Алланын үйүнө кадам таштаган бутуңуз бул. Бул ошон үчүн ушул кадамыңызга ар бир кадамыңызды Алланын алдында кадырланат. Бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт дейт Алла Таала.
Мешітке қадам таштап келгенге. Мені машинаны тияққа тоқтатып басып келдіңіз бе? Әрбір қадамға. Әрбір қадамға. Келгеніңізге емес, кетіп отқаныңызға дағы. Егер де сізде ниет болса, ниет болса анда жөн эле физкультура. Басып жүргөнчү. Ниет болбосо эчтеке болбой калат. Ниет болсо, сахабалардын кээ-бирлери айткан, мен мечитке келгенде эле эмес, үйгө кайра баратканда да ниет кылам деген. Все, ошого да бериле берет деген пайгамбарыбыз. Сахih Müslim'in rivayeti. Gelgeniňe de ketgeniňe de alasın деген. Бүгүн 4-чү күн, эртеге жума. Жума күнү бир гусул алып коюң. Эртерээк келиңиz, узагырактан келиңиz. Соопту кылып алыңыз. Жөнөкөй күндөрү мечитке келсеңиз бир сооп болуп атты эле. Эми жума күнгө пайгамбарыбыз айткан, ким жума күнү гусул алып эртерээк келсе, имамга жакыныраак отуруп, бекер сөз иш менен алек болбосо телефон чукулап отуруп, зикир, дуа, намаз, Кур'ан менен алек болуп. Ошого эмне берилет дебейсизби? Ар бир кадамына 1 жыл орозо тутту деген сооп берилет. Ар бир кадамга. Канча кадамга? Келгенин эмес, ар бир шакка 1 жыл орозо тутту. Плюс 1 жыл түнү бою намаз окуп чыкты деген кошо жазды. Ар бир кадамга, 100 кадамга 100 жыл орозо тутту, 100 жыл түнү бою намаз окуп чыкты деген. 1000 кадамга и дальше считай. Канча боло турган болсо. Бул риваятты сахаба Аус ибн Аус деген сахаба айткан. Ким деген? Аус деген сахаба. Бул риваят Абу Дауд шариф китепте бар. Курандан кийинки сахih Сихах ситта деп коебуз, 6 сахih китеп деп. Мына ошол китептин бири Сунан Абу Дауд дейт. Ошо китеп деген. Мына караңызчы туугандар. Биз путубуз кадам кайга таштап атат? Колубуз кайда кетип атат? Көзүбүз кайда кетип атат? Өзүбүз кайда кетип атабыз? Мына хадисти угуп алдык. Термизи шариптен хадис экен. Сизден сураса адамдардын эң жакшысы ким деп айтып кое бериң, коркпой. Пайгамбарыбыз айткан, адамдардын эң жакшысы көп жашаган, жакшы амал кылган. Бүттү. Адамдардын эң жаманы ким деп сизден сураса, айтып кое бериң, коркпой. Бу жерде улутты айткан жок, уруун айткан жок, өңүн айткан жок, кембагалдыкты айткан жок, куниктигин айткан жок. Не деди? Көп жашаган, амалдарды жаман кылган. Жаман амал кылган. Ошол будан тыянак чыгарсак болот туугандар. Көп жашаган да маселе эмес экен да. Көп жашаган, аз жашаган ал маселени чечпейт экен да. Жакшы амал кылдыбы же жаман амал кылып жашады? Кандай? Мына маселе экен. Ошон үчүн айтылат, аз жашасаң деле саз жаша дейт. Az жашасаң деле саз жаша. La ilahe illallah. Barzak alamında ölüktör жолуга берүү менен дейт. Бул дүйнөдө өтүп кетишти го. Ошолор тиякта жолуга берүү менен. Бири-бирин зиярат кылышабы, бири-бирин сурашабы. Ибн Хиббан өзүнүн Сахих китебинде Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал муъмин иза кубида ва фи риваятин иза худира ататху малаикатур рахма би харираtin bayda fa yaquluna ukhruji ila ruhin min Allah." Ana. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Момун адам качан жанычы эми жан берейин, жан таслим учурунда дейт. Ида худира деген ошо өлүм төшөгүндөгү кезинде райымдуулук периштелер келет экен. Райымдуу периштелер келет. Периштелер да мен силерге айтайынбы? Баары бирдей эмес экен. Малаикатул азаб, азап периштелери да бар экен. Малаикатур рахма, райым периштелери бар экен. Жаза турган периштелер бар экен. Ырыскы жеткире турган периштелер бар экен. Жан алгыч периштелер бар экен.
Кабырда сурак бере турган периштелер бар экен. Бейишке жетелей турган, дозок айдап кире турган периштелер бар экен. Периштелердин түрлөрү толтура. Мына ошолорго ыймандуу адам өлүм төшөгүнүн учурунда райымдуу периштелер келет экен. Бул да кубанычты, Азап периштелери келсе эмне болот элек? Райымдуу периштелер келет экен. Билесизби, Лут пайгамбардынчы. Лут пайгамбардын коомуна ошо бараткан периштелер азап периштелери болчу да. Кетип баратып Ибрахим пайгамбардын үйүнө кире кетет да. Куш кабар берип коелу. Уулду болот Кудай кааласа депчи. Ибрахим пайгамбар аябай дос, меймандос киши эмес беле. Сразу эле машалла бир торпокту бышырып, даярдап, Алланын коноктору келди деп алдына коюп, периштелер жебейсиңер десе колун сунбай коюшат да. Эткечи. Ибрахим пайгамбар коркуп калат. Ошол убакта деле ушундай экен. Эгерде бирөө душмандык каалап барса, анын дасторконунан эч нерсе остойбойт экен да. Аны Ибрахим пайгамбар жебейсиңер деди. Алар болсо колун узатпай коет. Адамдын кейпинде барышкан, келбетинде. Ибрахим пайгамбар коркот да анан эмне болду экен депчи. Анан айтат, ал түшүнгөн жок да. Алар периште экенин. Анан айтышты, ана биз периштебиз деди. Биз сизди куш кабарлап уулду болосуз депчи. Энебиз Сара энебиз эшиктин босогосунда турат эле. Карып калган да бул экөө тең. Ибрахим пайгамбар жүзгө чыгып калган. Сара энебиз эле бир топ 90 тегерек болсо элек. Уулду боло экен биз бир топ таң калган. Ушу карыганда кандай уулду? Алла каалаганда боло берет, проблема жок. Анан ушундай кылып анан кийин Ибрахим пайгамбарга тигилер айтып атат. Биз вообще Лут пайгамбарга кетип атканбыз дейт. Байка? Лут пайгамбар. Ошонун коомун азаптаганга деп. Ибрахим пайгамбар таң калат, пайгамбар бар да ал коомдо. Пайгамбар болуп туруп кантип азаптайсыңар ал коомду? Жок, сиз кыжалат болбоңуз. Пайгамбарды ал коомдон чыгарабыз, калганын азап беребиз дейт. Пайгамбарды чыгарабыз, коомдон чыгарабыз, айылдан, кыштакка чыгып кетиңиз бияка. Алар ушундай акмактык иш менен ааламда болгон абирсиз эркек менен эркек деген эмне деген? Мына гей мей деп коебуз азыркы сөздөр менен. Ушундай арам иштери менен алектенип калган экен да. Ошолорго Алла Таалам азап периштесин жиберген. Кандай периште? Азап периште. Барып туруп жаман кылган. Бир кыйкырганда кулактары, жүрөктөр жарылып кеткен. Бир кыйкырганда. Периштелер колу менен мындай бир чапканда көздөн айрылгандар. Арамга келип аткандар. Ошол кыштагын кошо туруп моундай көтөргөндө булутка чейин. Аттын кишенгендери, кыштактагы аттын кишенгендери булуттан угулган. Үстөмөн кылтып жерге сайган мындай. Билесизби кандай болот бул? Аркасынан именной таштар менен башка соккон. Ар биринин аты жазылган таштар менен башында. Мен башка нерсеге өтүп кеттим, мейли. Кандай болгон чакта дагы ыймандуу адамга качан өлүм төшөгү учурунда кандай периштелер келет экен? Малаикату рахма. Мээрим, райым периштелер келет экен. Болгондо да ак жибек менен келет экен. Жана айтат экен, аларчы чыккын дейт экен, денеден чыккын дейт экен, жандычы. Кайка? Сурур. Иля раухи мин Аллах, Алла Тааланын тарабынан курсанчылыкка чыккын. Алланын тарабынан ушундай бир рахатка чыккын. Ибн Хиббан риваятынан башка риваяттарда келет. Ага айтат экен, я айюатухан нафс. Эй нафс, радия мардия, разы болгон, разы кылынган, абалда чыккын дейт экен. Рауха райхан дегени ал. Райхан деп келет, рызкын хасан. Раух дегени бул сурур, кубаныч, курсанчылык. Ошондой жакшы неаматка, курсанчылыкка чыккын деп келет экен да. Фа роббин гайру гадбан, Роббуң саңа ачууланган эмес. Дегенде фатахруч анан чыгат экен. Баягы жан чыгат экен. Ыймандуу кишинин жаны денеден жөн ушундай чыкпайт экен да. Ушундай сый менен чыгат экен. Ушундай жакшы сөздөр менен, кубанычтуу кабарлар менен чыгат экен туган.
Ошон үчүн биз ыйманыбызга мээнет кылайлы. Ыйманыбызды бекемдейлі, ыйман менен жашайлы, ыйманды сактайлы, ыйманды чөйрө курайлы, ыйманды жайылтайлы. Амалдарыбызды оңдогончо. Каатяби рихил миск. Чыкканда дагы билесизби кандай чыгат экен? Жыпар жыттуу атырлардын эң жыттуусундай чыгат экен да, мисктин жыттындай болупчу. Хатта иннаху ла юнавилуху баъдун баъдан фаяшуммунаху. Бири-бирине бай периштелер жерге тийгизбей алып чыгат экен дагы. Периштелер ушунун рухун жыттайт экен. Карач, канча зикир кылган, канча өзүн таза кармаган, канча напсисине каршы күрөшкөн, өмүр бою текеберлик менен күрөштү, көр албастык менен күрөштү, эки жүздүүлүк менен күрөштү, ушактабай, бирөөнү каргабай, бирөөгүн жек көрбөй, жамандык каалабай, кек сактабай. Бул оңой эмес. Бул напсибизде бар нерсе. Ошо менен күрөшүп келди да. Арам нерселерге барбай, адал менен, ушундай руханият менен. Ошондой рухту, таза рухту периштелер жыттайт экен. Риваяттарда келет, анын жаны чыккан айтып берейинби кандай дейт. Баягы бир чанаштан сууну, кымызды чыгарасың го. Мына кымызды жакшы түшүнөсүздөр, чанач болот эле. Азыр эми ар кандай идишке куюп калды го. Ошо чаначка жайлоого барсаңыз чаначка куюп берет. Ошондо кесеге мындай кылып куйганда, же болбосо башка идишке куйганда, оозун бошотуп турупчу. Кандай жеңил чыгат. Шыр аккандай. Момун адамдын жаны денесинен ушундай жеңил чыгат экен. Оңой эле чыгып кетет деген. Кийин асмандын эшигине барат экен. Асман периштелери айтат экен: "Охо, кандай жыпар жыттуу жан" деп. Жерден келди деп. Алардын бардыгына мына момундардын рухтары деп кубанычтын үстүнө кубаныч. Фаякулуна мада фаала фулан. Тияка жеткенден кийинчи алар сурашат экен: "Паланча эмне кылып атат экен" дейт. Бу дүйнөдөчү. Периштелер айтат экен бу менен: "Буну тек койгулачы. Дүйнөнүн кайгысынан бул чарчады. Эс алсынчы" дейт экен. Аны айтат экен бай өлүкчү. Ал өлүп кеткен, менен мурда эле. Силердин алдыңарга келген жокпу десе? Паланча десе: "Биздин алдыбызга ал келген жок." Анан каяка десе, периштелер айткан: "Ал болсо дозокко кеткен" дейт. Түшүндүңүздөрбү? Демек, мына таза ыймандуу кишинин жаны чыгып барганда, тияктан кимдерге жолугуп атат? Туугандарга жолугуп атат, тааныштарга жолугуп атат. Алар сурап атат: "Эшмат ташмат жүрөбү тиги дүйнөдө" деп. Түшүндүңбү? Эшмат жүрөбү десе, "Эшмат мурда эле өлүп кетти эле, силерге жолуккан жокпу" десе, "Жок, ал көргөн жокпуз" десе, периштелер айтат экен: "Ал бул жака попал болбой калды" дейт. Каяка кетип калды дейт? Өмүрү намаз окубай, кылган иши арам, ойлогон иши арам. Дайыма мына анын жайы кайда кетти дейт мына. Кудай дебеген адай, Кудай менен баш оорубаган адам каяка барат дейт мына. Ошон үчүн туугандар, Алла Таала баарыбызга тоофик берсин. Баарыбыз ушуну ойлонойлу. Баарыбыз ушуга салым кошойлу. Бири-бирибизге жардам берели. Бири-бирибизди ошо жакшы иштерди кылганга, жакшылыкка чакырган жардам берели. Ошонун эң оңой сүрөтү алхамдулилlah мынакей дааватка чыгып атабыз. Бул ошонун эң биринчи кадамы. Ошол жерден өзүбүз да үйрөнүп, оңолуп, түздөлүп, жаман сыпаттарды, адаттарды кетирип, жакшы сыпат, адаттарга ээ болуп, Кур'ан окуган аз болсо дагы акыркы 10 сүрөнү жаттап, даараттарды, гусулдарды сонун үйрөнүп, таяммумдарды үйрөнүп, намаздардын фарыз, важип, сүннөттөрү, макруh, мустахаб, муфсидат, ушулардын бардыгын үйрөнүп, таалимдерди үйрөнүп, тааныбаган жерге барып, ар кошкон элден башыбыз бириктирип чогуу барып, чогуу бир дасторкондо, чогуу бир мечитте тахажжуд окуп, зикир дуаларды кылып, ошол жердеги жаштарды, элди, карыяларды мечитке чакырып, дасторкон жайып, алар менен ыймандашып, аларды дагы динге алып келип, 5 убакыт намазга бекем тургузуп, мына даават. Кандай керемет. Ошон үчүн иншалла ал жака дагы дааватка чыкканга аракет кылып турайлы. Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Сабактарга катышып турайлы. Суроолорду берип, убактыбызды текке кетирбей, күн сайын Кур'ан окуганга, зикир дуа кылганга аракет кылайлы иншалла. Орозо учурунда мурун канап, оозго кирип кетсе эмне болот? Алкымдан өтүп кетсе, орозо бузулуп калат.
Эгерде оозуңузга даам келип калды, кандын даамы. Түкүрүңүз иштеке болбойт. Жутуп алып алыңыз, шилекей менен кошо. Кандын даамынчы. Түкүрүп койсоңуз бүттү. Оронбогон аялдар бейишке киришеби? Бейишке ким кирет, ким кирбейт? Алла гана чечет. Албетте, имандуу адам дозокто калбайт, бул точно. Жазасын алат, бирок акыры иншалла бейишке чыгат, бирок канча алат Кудай билет. Ал эми бул жолук Алланын фарызы. Балагатка толгондон кийин бул аял затка Алла Таала болгон фарызы. Фарызды аткарбай койсо, аны Алла чечет. Өзүнө жараша канча жаза берет, кандай кылат, кечиреби, кандай Алланын иши ал. Эгер имандуу болсо, оронбогон аял бейишке киреби, кирбейби деп. Имандуу аял кирет, имансыз аял кирбейт. Качан кирет? Буну жараткан Алла амалына караша чечет. Парыз намазын окуп жатканда, каадада олтуруп, салаватты акырына чейин айта албай, эки жака салам бере берсе, эмне болот? Деге эле болобу, намаз жарайбы? Тугандар, бизде салават айтуу, бизде сүннөт. Салаватты жатташ керек, айтыш керек, намаз толук болуш керек. Эгерде бирөө салаватты айта албай эле салам бере турган болсо, намаз өтөт. Кемчилдиктүү өтөт. Ага сажда сах важип андай мындай бизде жок. Аттаятты окуган болсо, намаз ошо менен өтө берет тугандар, бирок кемчилдиктүү болуп калат. Ошончо салаватты сөзсүз жатташ керек. Азыр бисмилла деп акырын жаттай берем, иншалла. 1 саат, 2 саат ичинде көңүл бурсаңыз жаттап аласыз. Каадада оң бутун өкүмү кандай? Ар кандай кылып окуйт го? Каадада оң буттун өкүмү биздин Ханафи мазхабта 2 каадада тең. Биринчи каада, экинчи каада деп коебуз. Же акыркы каада деп атап коебуз. 3 рекеттүү намазда, 4 рекеттүү намазда 2 жолу отурабыз. 2 рекеттүү намазда 1 эле жолу отурабыз. Ошо экөөндө тең, айырмасы жок. Биз оң бутту тике саябыз. Не кылат экенбиз? Оң буттун манжаларын кыблага каратып туруп, тике саябыз. То есть, жөн эле мындай кылып сайып койбойбуз. Угуп туруң, карап туруң. Мындай эле кылып койшот кеби? Жок. Манжаларды кыблага каратабыз. Макулбу? Сол бутту жыгытабыз дагы, ошонун үстүнө отурабыз. Мындай. Бирок кээ бирөөнүн путу, мисалы, кайрылбайт. Же болбосо ушундай отурганда кыйналып отурат. Ага проблема жок. Мондай кылып отурса деле, жөн эле отурса деле, аттахият өтө берет ага. Бирок сүннөт жолу азыркындай. Мен сиздерге айткандай, сүннөт жолу боюнча ушундай отурабыз. Башка мазхабтагылар бар. Мисалы карап туруп, таваррук деп коет, экөөнү бияктан чыгарып отургандар бар. Пайгамбарыбыз кээде ошондой да отурган тугандай. Кээде мындай кылып отургандар бар, эки бутун. Бирок эң туурасы жана эң жакшысы азыркы мен силерге айткандай. Ал кайсы экен? Сол бутту жыгытабыз дагы, тамандын үстүнө отуруп, көчтүн үстүнө коюп, ал эми оң бутту болсо манжаларды кыблага каратып коебуз. Мен орозо оозум менен башка намаздарга даарат алганда оозумда кичине суу калгансыйт. Анан мен 1-2 жолу каттык какырынып, түкүрүнүп, анан жутамын. Суу жутуп иргендей болом. Оро бузулбайт. Дайыма Рамазан айдын орозосу болсун, нафил орозолор болсун, эске алып коюңуздар. Оозуга суу алганда, таарат алып аткан учурда, даже гусул алып аткан учурда гаргыра кылбаңыздар. Гаргыра деген мындай. Оозумду көтөрөбүз дагы дейбиз го. Ошо коркунуч бар да, бир тамчы өтүп кетсе бузулуп калат да. Ошондой кылбаңыз. Эгерде сиз өзүңүзгө ушунчалык 100% ишенсеңиз, уверенный болсоңуз, мейли анда түкүрсөңүз. Бирок этияттуулук үчүн фукахалар айтат, гаргыра кылбасын дейт. Так. Оозуңуз чаңкады, суусап атасыз, же болбосо да кандай бир жагымсыз сизге ушундай болуп калды, проблема жок. Орозо тутканда ооз чайкай берсеңиз болот. Даарат алганда чайкайбыз, башка мисвак менен кылсаңыз болот. Эми ооз жөн эле чайкагандачы, көбүнчө ысык күндөр оозу чайкаганда ичинде нымдуулук калат. Не калат? Муздак суу менен чайкадыңыз да, нымдуулук калат.
ошону штоп шилекей менен ар жакка өттү деген шекке алып барбаш үчүн түкүрүп коюң бир жолу. Топтоп туруп бир түкүрүп коюң, андан кийин коркпой калган шилекейиңизди жута бериң. Эчтеке болбойт. Ооздун сууну чыгаргандан кийин дагы бир жолу айтайын. Дагы бир ирет жыйнап туруп бир түкүрүп коюң, бүттү. Макулбу? Намазды көзүн жумуп окуса болобу? Рахмат, чоң устаз. Намазды өзү көздү ачып окуш керек, туугандар. Бирок кээде пикир чачырап тияк-бияктарга болуп кетсе, концентрировать этиш үчүн өзүңүздүн кыялыңызды, оюңузду топтош максатта көз жумсаңыз боло берет. Жөндөн жөн көз жумганды макру деп айткан. Атак мынандай учурда мен пикирлерим чачырап кетип атат, Куранды окуйм десем аят тияка бияка чыгып кетип атат десеңиз, көз жумуп берсеңиз уруксат. Эгерде атасы кызына ибадаттарына каршы болсо, ага даават кылса болобу? Даават кылса болот. Эмне үчүн болбойт экен? Мындай нерсе туугандар, жакшылыкка чакыруу бардык адам кылса болот. Кичинекейлер чоңдорду деле, аялы күйөөсүн деле, бала чакасы ата-энесин деле жамандыктан кайтарганга данышмандылык керек. Ар бирине уруксат эмес. Ага иншалла көбүрөөк илим керек. Жакшылыкка чакырганга андай эле неме кереги жок. Ошон үчүн мисалы карап, наоборот, атасына ата деп эркелеп, кызматын кылып, чайын берип, мынандай экен, тигиндей экен деп өзүмдай акыл үйрөткөндөй болбой, бирок ушундай нерсени уктум, ушундай деп айтып атат деп бирөөнүкүн передавать эткендей кылып айтып даават берсе болот. Бериш керек. Даават кылсам түшүнбөйт, сенин намазың жетиштүү, мен окубайм деп коет. Үмүтсүз болбогула, Алладан сурап, акырын чакыра бергиле. Assalamu alaikum, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Биз неберебизге акыйканы ооз ачарда берсек болот. Болот. Акыйка бар го, акыйка деп балдар, туугандар. Алла Таалам кимге перзент берсе, ошого шүгүр кылып, жана ошо перзент Алланын алдында аманат. Залог катары. Алланын алдында ошентип айткан. Рахн, муртахан болчу. Залог катары коюп коесуз да, ошого акыйка берилет. Акыйка пайгамбарыбыздын сүннөтүндө 7-чи күнү кылынат. Бул кан чыгаруу. Уул берсе 2 кой, кыз болсо 1 кой, 7-чи күнү. Мүмкүнчүлүгү барларга. Мен 2 кой сойгонго мүмкүнчүлүгүм жок, проблема жок. Сизде мүмкүнчүлүк барбы? Сүннөттү аткарып, сүннөттүн соогун алуу. Биздин мазхабта албетте талаш бар, буну дагы айтып кетпесе болот. Кээ бирлер мустахаб, мубах дегенге чейин барган. Бирок акыйка тоштой, динибизде бар экени анык нерсе. Башка мазхабтарда конкретно эле сүннөттө биздин уламалар киши неме кылган, ошон үчүн мындай талаш тартыш маселеде жумшагыраак болуп, машалла пайгамбарыбыз кылганбы? Кылган. Есть. Вот ошон үчүн иншалла сүннөт болуунун мустахабдын даражасы бар да. Макулбу? Акыйка дагы бир айтайын. Уул балага 2 кой, кыз балага 1. 7-чи күн кан чыгарыңыз. Болгондо дагы айтыңыз, мына я Алла пананча уулумдун же кызымдын акыйкасы. Аллага сага аманат, бул кой, курбандык сенден жана сен үчүн деп туруп муздай бересиз. Бисмилла, Аллаху акбар. Ошонун этин эмне кылса болот? Ооз ачарлык кылып берсеңиз болот. Тойдо берсеңиз болот. Той кылып атасыз, балаңыздын акыйкасын кошуп бериңиз. Проблема жок. Этинчи, өзүңүз бардыгын эле өзүңүз жесеңиз деле боло берет. Туугандар менен жесеңиз деле боло берет. Кошуна менен бебечерага берсеңиз деле боло берет. Макулбу? Бир болот назыр деп коет. Назыр кылганды билесизби? Назыр кылганда мындай. Эгерде мен балам экзаменден өтүп кетсе, 1 кой соем деп Аллага убада бердиңиз. Ушун назыр. Ошонун этин сиз жесеңиз болбойт. Мына акыйканын этин беймарал жей бересиңер. Макулбу? Ошонун этин жесеңиз болбойт. Ажыда штрафка түшүп калдыңыз, анын этин жесеңиз болбойт. Башка жесе боло берет. Хорошо? Курбан айттын эти кандай? Курбан айттын этин өзүңүз да жесеңиз боло берет, башка жесеңиз деле боло берет, проблема жок. Демек эттер, ушу мууздалган курбандык чалынган эттер, туугандар бизде бөлүнөт. Кээ бирин сиз жесеңиз болот, кээ бирин сиз жесеңиз болбойт.
А сиз жесеңиз болбогону ошо назырларды. А мынаны спокойно, акыйкаты. Вакыт болду. Келлекпи? Так. Эгер баламды үйлөсөк, кандай үй бүлөгө, кандай кызга үйлөсөк болот? Балам өзү алым, кары, машалла. Өзүнө теңин алып бергиле. Албетте мындай иншалла иманды үй бүлө менен Куда эме кылгыла, Куда болгула. Кыздагы карап өзүңөр караштыргыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү жалпы эле буйрук берип койгон. Алым кары деп отурбай эле, ой урматтуу жаштар деп, мынакей. Эгерде силердин күчүңөр жетсе, үйлөнгүлө, анткени бул көзүңөрдү сактаганга, уяттуу жериңерди сактаганга жардам берет. Үйлөнгөнгө акчаңар, каражатыңар жок, мүмкүнчүлүк жок болуп атса, ороза кармагыла, бул адамдын напси кумарын сындырат деп пайгамбардын насааттары бар. Үйлөнгөндө адам баласы эркектер 4 нерсени карап үйлөнөт деген. Сулуулугун карап үйлөнөт экен, ата тегин карап үйлөнөт экен, байлыгын карап үйлөнөт экен, динин карап үйлөнөт экен. Бирок силер динин карап үйлөнгүлө дагы бактылуу болгула деген. Фадфар бидати дин. Диндүүлөргө үйлөнүп бактка жеткиле деген пайгамбарыбыз. Ошон үчүн иншалла биз биринчи иманын, диндарлыгын, адеп ахлагын карашыбыз керек. Андан кийин анан экинчи кезекте анан теги, сулуулугу, байлыгы алам. Болбой, неважный эле нерсе. Анчалык эле биринчи баягы баа койгон приоритет нерсе ал динине, иманына, адеп ахлагына. Устаз көпчүлүк болуп, хатым Кур'ан окуп, бир өткөн адамга хадия кылса болот. Хадия кылсаңыздар болот, машалла. Бардык жакшы амалдарды өткөндөргө сообун багыштасаңар болот. Пайгамбарыбыздан конкретный, бекем, кескин түрдө айтылган өткөндөргө ажылык кылса болгону, жана курбандык чалганы болгону, мына ушулардын баардыгы садака берген, истихфар кылгандар айтылган. Албетте Кур'ан окуу боюнча ислам ааламында талаш бар. Кур'андын окуганы сообу жетеби, жетпейби деп. Көпчүлүгү алхамдулилlah Кур'ан окуган сообу жетет. Хадия кылсаңыз болот дейт. Ханафи мазхабтагы ошодо. Çünkü мен кара жолук салынсам, апам каршы болуп уруша берет. Чоң жолук салынып жүрсөм да каршы болот. Али эрте дей берет. Ошого түшүндүрүп бериңизчи. Туугандар, жолуктун кандай өңү болбосун, алхамдулилlah баардыгы болот. Албетте кара өң бизди мына Орто Азия чөлкөмүндө кийилбеген себебинен анча өңү башкача учурайт. Атак мисалы арабтардын баардыгында да кара эле. Түрктөрдө, мыналар немелерде, Афганистан, Пакистан, мусулман өлкөлөрдүн көбүндө эле, мына мисалы Судан, Африка жагына өтсөңүз деле көпчүлүгүндө бар. Демек мейли кара бизге жакпаса менталитетке айтса болот. Бирок аны мындай жек көрүп, басмырлап, башка бирөөнүн маданиятын тебелегенге бизге уруксат жок туугандар. Ошон үчүн ар бир адамдын алхамдулилlah өзү маданияты. Бизге кандай мисалы калпакты бирөө же болсо топуну бирөө маскарласа башка эл мисалы биз чыдай албайбыз. Кодум ошондой эле башка элдин маданиятын дагы ар кандай тебелесең башка чыдай албайт туугандар. Муну жакшы түшүнүш керек. Албетте мисалы эми кең чоң жолукпу, кичине жолукпу, аны карабайт. Кыскасы адамдын аял затын каерде? Чач, кулак кошо, макулбу? Моюн, көкүрөк ушулар жабык болуш керек. Жолук ушундай. Кимдер эмне байлап эле аркасын таштап коет. Чачтары, кулактары, моюндары көрүнүп турат. Ал жолук эмес туугандар ал. Ал жолук эмес ал. Жолук деп биздеги өкүм шарияттагы Алланын буйругу, пайгамбарыбыздын айтканы, аны ошону караш керек ал. Жүзүн тегеренген башкасы бардыгы. Алып, Алла Таала инсап тоокуп берсин. Бирок иншалла карап, мисалы карадан башка деле бизде өңдөр бар да. Ошо мындай түскө эле, өңгө эле ошо талашып отура бербеш керек да. Жаман көрүнүшүп. Карага эгерде каршы болуп атса, бол караны кийбей эле коюң, эмне кыласың? Башка канча өңдөр бар. Бак болду. Азан айтып коесуң.
Elhamdülillah. Allahu Akbar. Allah. La ilahe illallah. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme rabba hadil da'at. Vel fadina ve maqam. Allahümme salli ala Muhammed. Ustaz, men bir gün internetten büröөнүн жазганын окуп калдым. Силер мусулмандар Адам ата менен Хава эненин балдарынан жаралган болсоңор, анда bir туугандар бири-бириңерге үйлөнө бересиңер деп жазыптыр. Ушул суроо мени ойлондуруп жатат. Оюмдан кетпегендик үчүн күмөн кылгандай болуп күнөөкөр болдумбу? Жок, күнөөкөр болгон жоксуз. Ал жазган эми ал деле билбей эле жазып алыптыр да. Баарыбыз bir ata bir enedенбиз. Bunu dalilimiz Kur'an'da Allah aytkan. Ya yuhannas inna khalaqnakum min zakarin ve unta ve cealnakum şu'uba ve kabail ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hucurat suresi. Ey adamlar, bağırыңарды силердин bağırыңарды. Bir ata, bir erkekten, bir ene, bir ayaldan жаратканбыз. Жана кийин силерди улут, уру, эл кылып ар кандайга бөлүп койгонбуз. Бири-бириңер тааныш үчүн албетте Аллахтын алдында силердин эң урматтууңар, эң такмалаңар деген аят. Так. Эми ошого өзүнө эле суроо эми эң биринчи азында бара бере турган болсок, баары башына такалышыбыз керек да. Азыр мисалы менин карай турган болсок,
Канча балдарым бар. Менин бир туугандарым атам ата калабыз. Атамдын бир туугандары чоң атам ата калат. Андан кийин чоң ата кете берет. Баары бирге такалаттар. Эми адам атабызга такалдык, ооба энебизге такалдык. Алардын балдары шариятта ол убакта ошондой болгон, башка адам болгон эмес да. Анан ким менен үйлөнсүн, ким менен баш кошсун, айвандар мененби? Кичине адамдагы акыл болуш керек. Тез суроо берип атканда. Анан ошол учурда шарият боюнча, ошолордун шариаты боюнча уруксат берилген. Ошондо дагы оо энебиз эгиз төрөгөн. Дайыма. Бир уул, бир кыз. Бир уул, бир кыз. Кийинки. Бир уул, бир кыз кошо төрөлгөндөр бири-бирине баш кошсо болбойт эле. Андан кийинки уул кыз төрөлгөндө ошол кийинки уул биринчи кызга, биринчи төрөлгөн кызга, кийинки кыз биринчи турган уулга. Ушундай кылып туруп, анан адам баласын Алла Таала көбөйткөн да. Түшүндүңбү? Ошол убакта кажет, зарылчылык ошондой болчу. Алардын шариятына уруксат эле, биздин шариятта уруксат эмес. Күйөөм менен 6 жылдан бери чогуу жашайм. 2 уулубуз бар. Күйөөм Россияга барып келип иштейт. Мен балдарым менен ата энем менен калганбыз. Мени да ала кетиңиз десем макул болбойт. Жалгыз өзүм жүргүм келбейт. Россияда бузуку аялдар көп. Ойлоно берип нервин четет кылам. 7 ай жалгыз жүрдүм. Шариятта кандай аялын таштаса болобу? Болбойт. Аялын эми сапарга, акча тапканга, зарылчылыкка, ушундай бир дарыланганга, же илим сапары, же ажылык сапары ушундайларга чыгып калса, ага дагы шарият акырын чек койгон. 4 ай, 6 ай, андан көп неме кылбасын деп. Жөндөн таштап коюп, анан жылдап башка мамлекетте жүрө берген, тем более бузуку мамлекетте, күнөө болгон мамлекетте жүрө берип, адам баласы азыр фитнанын доору. Кудай сактасын, ошон үчүн үй бүлө менен чогуу жашаганга жетпей турганда. Шарият боюнча буга катуу карайт, катуу айтат. Доско кыянаттын жазасы кандай? Доско эмес, любой адамга кыянаттын жазасы өтө чоң күнөө. Атаңа деле, апаңа деле, балаңа деле, аялыңа деле, досуңа, таанышыңа бир. Албетте, дос деп биз бүгүн баркына жетпей, бул сөздү айтпай эле коюш керек болуп калды. Калып эле мындай айтсак жүрөктөн айтайлы. Чыныгы таква дос болойлу, ыймандуу дос болойлу. Курандын айтуусунда достор бири-бирине душмандар дейт. Ал-ахилла йаума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин. Бу дүйнөдөгү чыпуха экен. Ахиретке барганда бардык достор бири-бирине душман болушат экен. Бир гана, тек гана таквалар гана кыямат күнү дос болот экен. Таквалар гана. Мындан улам алымдарыбыз айтат, дос деп кимди айтат десе, ошол дос чыныгы ыймандуу дос бу, ыймансыз дос бу, билгиңиз келсе, оңой эле дейт. Ыймандуу достун алдында күнөө кыла албайсыз. Эгерде күнөө кылгандан сиз уялсаңыз, ошол досуңуз ыймандуу дос. Күнөө кылгандан уямас досуңуздун алдында. Бул ыймандуу дос бул. Күнөө кылгандан уялбайсыңбы? Ал ыймандуу дос эмес дейт. Ошондо туугандар, мына дос деп айтканда, Алла бизди чыныгы достордон кылсын, таква достордон кылсын. Бирибизди чын жүрөктөн күйгөн, бири-бирибиздин ахиретибизди ойлогон, бирибиздин кемчилдигибизди жашырган, бирибиздин жакшылыгыбызды ыра көргөн, бирибиздин артыбыздан эстеп турган, мынакей чыныгы достордун мындай белгилери болот турган. Ошон үчүн Алла Таала иншалла баарыбызды чыныгы таквалуу, ахиреттик достордон кылсын. Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Алтынбек